Саламатсыздарбы, жалпы эле интернет сүйүүчүлөр. Көрүп атабыз, бизде кандай жаңылыктар болуп атат, кандай кызыгчуулар болуп атат. Ушул жөнүндө мен да жеке оюмду билдирип койсом, мындай ашыкча болбосо керек деп ойлойм да. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер. Биз адамдан кемчилик издебей, артыкчылык издегенди үйрөнөлүчү. Мисалы, бизге ушул күнгө чейин 5 президент алмашса, мен 5-өө тең жакшы адамдар деп айта алам. 5-өө тең жакшы жумушту жасады деп. Айрымдар өздөрүнө кесип кылып алганбы түшүнбөйм. Ушул саясатты сындап эле отура беришет, саясаттын только бир жаман жагын алып эле ошону пост кылып чыгара беришет да, кээ бир ушундай атайын аккаунттар бар да. Мен ошолорго айтат элем, ушу жалаң негативдүү билдирүүлөрдү чыгарып бир пайда таап атасыңарбы дейт элем да. Андан көрө келгиле бир позитивдүү бир нерсени жазып үйрөнбөйлүбү? Мен ушу 5 президенттин тең бир жок дегенде 1ден 2ден болсо дагы жакшы жагын айтып берейин да азыр сиздерге. Баштан баштайын. Алгачкы туңгуч президентибиз Аскар Акаев. Аскар Акаев жакшы инсан болгон мен үчүн. Кыргыз сомун түптөп кеткен. Манастын 1000 жылдыгын өткөзүп берген. Оштун 3000 жылдыгын өткөзүп берген. Экинчиси Курманбек Бакиев. Көптөгөн мектептерди куруп кеткен. Мугалимдердин айлыгын көбөйтүп, пенсия пособияларды көбөйтүп берген. Үчүнчүсү Роза Отунбаева. Роза Отунбаева эмне иш кылды билбейм, бирок анын баласы мындай Бишкек шаарындагы караңгы көчөлөргө жол чырак орнотуп жүрөт деген бир маалыматтарды уккам. Видеолорун көргөм. Мен ошону эстедим да. Ошол эле Алмазбек Атамбаев эмне жумуш бүтүрдү. Нарын, Торугарт, Ысык көл жолдорун оңдоп берген. Биринчи жана экинчи көчмөндөр оюн уюштуруп берди, өткөрүп берди, кыргызды дүйнөгө таанытып берди. Азыркы президент айта турган болсок, үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзүп берди. Бирок бул президентибиз иштеген 2 жыл болуп эле эмне кылып койду, тигинтип койдук, эмнени кыйратып койду деп биз сындабай туралы. Качан 5 жыл болгондо айтсак болот. Бул иштерди бүтүрдү, тигинтти. Биз азырынча президентке колдоо гана көрсөтүп туралы. Биз ага мүмкүнчүлүк берели иштегенге. Президент жол башчыбыз угалы. Мен айтпайм тегил күнөөлүү, бул күнөөлүү деп. Кимдин кандай күнөөсү болсо өз жазасын тийиштүү органдар бере берет. Мен жумушум жок ал жөнүндө. Бирок кандай болгон күндө дагы биз ошол инсандын жасап кеткен жумуштарын эч качан унутпашыбыз керек да. Экинчи маселеге келсек, эмнегедир ушундай ызы чуу башталганда эле бизде бир оору пайда болот да. Ал оору түндүк түштүк маселеси. Сарттар, аркалыктар деген сөздөр айтыла баштайт да. Кече жумуштан келдим кадимкидей эле. Келип эми күн ысытпай ысыкта баягы душка туша калайын деп эле самын сумуну көтөрүп баратсам, кошуна аялдар сүйлөшүп атат. Ой, өлүңүндү көрөйүн, ушу сарттарды көтүп кетти. Вообще жакпайт мага сарттарчы. Сарттарды жоготуш керек өзүчү. Четинен эле кырылып калбай десең ушу сарттар деп коет. Ушундай нервим чыңалып кетти, чынын айтайын. Мен кызуугандымды ачык эле айтайын, мойнума алам. Бир 60-тагы эле апа, жанагычы сүйлөп атат да ушун үчүн. Апа дедим, душка бараткан жолдон токтоп. Ошол сарттар деген сөздү эмнени түшүндүрөт билесизби дедим. Десем, ой, алыңды көрөйүн, оштуктар сарттар да жана оштуктарды сарт деп коюшат. Алар эмне, сен да оштуксуңбу дейт. Ошондо сен да сарт болосуң да. Ой, өзбектер кошуп сарт болуп калган, алар адам болбойт вообще. Вообще жакпайт мага. Сарттар качан адам болчу эле деп коет. Нервим ушунчалык кашайып кетти. Бирок улуу апа экен, айтышкан жокмун, душка кирип кеттим. Мен ушуга окшогон апаларга жана сарттар деп мындай тишин кычыратып сүйлөп, бирок сөздүн маанисин түшүнбөгөндөргө айтып кетейин дедим да. Сарт деген сөз бул соодагер деген эле сөз. Мисалы үчүн, мен соода кылам, сен соода кыласың, ал соода кылат. А эмнеге соодагер деген сөз ошо именно өзбектерге тиешелүү болуп калган деп ойлошуңар мүмкүн. Анткени өзбек туугандар бул соода сатыкка шыктуу келет. Мисалы, мен шыктуу эмесмин. Мен деле соода кылам, бирок мага клиент келсе гана соода кылып коюшу мүмкүн да. Анан көбүртүп, жабыртып, мактап бир товарды сатканды мен билбейм чындыгында. Ал жагына шыгым жок. Мындайча айтканда сарт болуш кыйын. Силер сарт боло албайсыңар деп айтат элем да. Мен сарт боло албайм мисалы үчүн.
сарттардай плов баса албайм. Мен плов басам, кыйратам деп айтам кыргыздарга. А сарттардын жанында мен кыйратам деп айта албайм. Алардын плов укмуш басып коет аларчы. Алардай биз баса албайбыз, чындыгын айтыш керек. Сарт деген эмне экенин түшүнбөй эле ар кайсысын сүйлөп мындай тишиңерди кычыратканды токтоткула дейт элем да. Экинчиси аркалыктар деген сөздөр бар да. Аркалык деген эмне деген сөз? Мисалы үчүн мен Ошто турсам, түндүк кыргыздар мына артта болуп калат да. Түштүктө турсам мен, түндүк кыргыздар менин артымда туруп калат. Ошондо арттагы кыргыздар, арт жактагы кыргыздар деген сөздөн эле келип чыккан сөз ол. Аркалык болуп айтылып калган артымдагы кыргыздар деген сөз элечи. Ал эч кандай бирөөнү кемсинткен, жамандаган сөз эмес, аркалык деген сөз. Келгиле биз түндүк түштүк болуп бөлүнүп биз эч кандай бир жакшы нерсеге жетпейбиз. Бизде болгону бир гана нерсе керек, биримдик керек. Кудайга шүгүр дейли. Бизде кыргыз деген мамлекетибиз бар, Кыргызстан деген. Кыпкызыл желегибиз бар. Гимнибиз бар, гербибиз бар. Бизде каалагандай жашоого укугу бар ар кимдин. Ар ким каалаган дини тутунганга укугу бар. Динде да бизге чектөө койгон эмес. Бизде ушундай эле мындайча айтканда кандай десем, жыргализм да мындайча айткандачы. Ушундай жашоого чектөө коюп койгон элдер бар экен, мен билдим аларды. Өзүнүн каалаган жумушун кыла албаган элдер бар. Каалагандай сүйлөй албаган элдер бар азыр ушул тапта. Мен аларды жакшы билем. Өзүнүн желегин желбирете албаган, өзүнүн гимнин ырдай албаган, өзүнүн конституциясын пайдалана албаган элдер бар азыр ушул тапта. Мен аларды жакшы билем. Бирок алар жөнүндө маалымат берейин деген оюм жок. Ушунчалык кызыксаңар мен личкама чыккыла, мен ссылкаларын жиберип коюшум мүмкүн. Бирок алтындарым сураныч, мындай сен жагып калдың, анан таанышалы ТТПТ деген сөздөрдү жазбай эле койгулачы. Мен баары бир жооп бербейм. Себеби мен өзүм ушундай закон киргизип койгом. Негизи мен эч кимди эле тыйбайт, мен өзүм эле жашайм. Кызым экөөбүз эле жашайбыз, мен эч кимди деле укпайм мындайча айткандачы. Бирок мен өзүм тыйганды билем. Мен өзүм ушундай закон киргиздим. Мага тааныш эмес адам болсо мен жооп жазбайм. Ошончолук маанилүү сөз болсо жазып калтырып койгула, мен окуйм сөзсүз. Эгер таанышым болсо, тууганым болсо, классташым болсо, айылдашым болсо, бир учурда бирге иштеген адамым болсо, мен кандай, ден соолук кандай деп сурашып, сүйлөшүшүм мүмкүн. Келиңиздер, дагы эмнени айтыш керек? Жергебизде тынчтык болсун, эч качан түндүк түштүк болуп бөлүнбөйлү. Мен айттымбы? Же айтпай кеттимби, азыр эстей албай атам. Түндүк кыргыздар болбосо, түштүк Кыргызстан деген мамлекетти сактап кала албайт. Ошону эле тескериси. Түштүк кыргыздар болбосо, түндүк Кыргызстан деген мамлекетти сактап кала албайт. Эң негизгиси биз мамлекетти сактап калышыбыз керек. Мамлекетибиз бар, Кудайга шүгүр, ошону сактап калышыбыз керек. Бизге аны үчүн бир гана нерсе керек, биримдик. Биримдик бололу. Биримдикте бололу. Баарыбыз бир муштумдай момундай бололу. Чачырап кетпейли мондойчу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул мен кыргыздын эркиндикти сүйгөн кызы Мая Токон болду. Атайын ушу элге тынчтык каалайын деп мен ушул съемканы талаада тынч жерге келип алып тартып атам. Себеби үйдө тартайын десем кыжык-кужук кошуналардын балдары ызы чуу. Мен атайын талаага келдим. Ушу тартайын депчи. Ушу талаада ак көйнөк кийип алып ушуну тартып атам. Саламатта калыңыздар.